Дастан Артисбекович, миграция боюнча маселе кече Бакыт Эргешевич көтөргөндөн пайда болгон жок да. Миграция боюнча маселе 2 айдан бери Кыргызстанда эң актуалдуу маселе болуп атпайбы? Кыргыздын кыздары 60 миң кыргыз аялдары Кытайга турмушка чыгыптыр. Эртең алар бирден төрөсө 120, анан 180 миң болуп кетет деп митинг болуп атпайбы берди. Анан өкмөт айтат да, биз даярданган жок да. 2 айдан бери эмне кылып жүрүп өкмөт? Суроого жооп таппай. Анда митингге жооп бербейсиңерби? Эл неге митингге чыгып атат бүгүн? Кыргызстанды Кытайлар каптап кетти деп, Кыргыз менен Кытай мамлекетинин ортосунда кырдаалды кырчыта турган саясатчылар болуп атпайбы? А силер жооңар жок отурсуңар. Силер эмне? Президент саясатта каршы туруп атасыңарбы, өкмөт? Жообуз жок дейсиңер. Кана миграция башчысы? Жок. Кана башкы прокурор, кана соттор? Жок. Мына ушинтип отуруп, өлкөнү силер чайпалта турган болдуңар. Жооңар жок келдиңер. Эчтекеңер жок келдиңер. Туура айтат Иса Шейшенкулович. Көзүңөр жылтырап отурат. Азыр бир суроого жооп бере албайсыңар. А эл эмне болуп атат? Жаңы жылдан бери жагымсыз жагдайлар күнүгө каптап атат. Мына азыр Асаганы киргизгенге араң отурасыңар. Не кыларыңарды билбей. Өлүмтүк болуп. А бүгүн миграция боюнча даяр эмеспиз. Биз келип баяндама, силердин баяндамаңар жокпу, биз каяктан суроо беребиз? Силердин баяндамаңар негизинде суроо беребиз да. Силер кандай даярдык бар? Алар көчөдөгүлөр каяктан алды? Канча миң жаран бар экенин статистиканы кимден алыштылар? Биз аларга эмне деп жооп беребиз? Азыр алар бияка келсе ким чыгат? Силер чыкпайсыңар. Биз чыгабыз, депутаттар. Айтабыз, мондай экен деп. Өкмөттүн жообу жок экен деп. Миграция башчысы да жок экен деп. Уят. Жоопкерчилигин караш керек, Дастан Артисбекович. Эмне үчүн миграция башчысы жок? Эмне үчүн даяр эмес?